Мындагы имараттардын жанынан өтүп баратып, бул дубалдар башынан бүтүндөй доорду кечиргенин көп киши билбесе керек. Фрунзе атындагы завод кезинде Бишкектеги өнөр жайдын чордону, жүрөгү эле. 30 жыл бою оңдоп түзөлбөй, каралбай турду. Убакыттын өтүшү менен имарат эскирип, жол менен тротуарлар жарактан чыга берди. Мунун себеби көп эле. Менчик ээлеринин кээ бири өз ыктыяры менен, айрымдары айласыздан өндүрүшкө акча салып келишти. Анткени иш орундарын, жабдууларды сактап калбаса болбойт эле. Аздыр көптүр буйртмада бар болчу. Тегерек четин көрктөндүрүүгө такыр эле акча салбай калгандар да болду. Алардын өзүнүн баш оорусу жетиштүү болуп турган. Анан калса, акыркы 1,5 жыл бул жактагы өндүрүшчүлөргө аябай эле оор болду. Заводдун тагдыры караңгылыкка кептелип, имиш сөздөр айтылып, талаштуу кырдаал жаралып, бир кездеги чоң ишкананы биротоло тушап койду. Ишкерлердин көбү эртеңки күн кандай болоорун билбей, инвестиция салуудан кооптонуп турушту. Чынында абал мышыгыйлардык эле. Бир кезде жашоо кайнап турган жердин солуп бара жатканы жүрөк канатчу. Бирок бүгүн абал башка. Үмүттүн шооласы жанды. 2025 жылдын 29 майында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Фрунзе заводуна келип, талаштуу маселеге чекит койду. Ага улай эле ишкерлерди мамлекет ар тараптан колдоого аларын убадалады. Ошону менен катар заводдун тегерек четин иретке келтирип, көрктөндүрүү тапшырмасын берген. Менчик ээлери, ишкерлер, компания жетекчилери ассоциацияга биригишти. Мэрия, акимият менен тил табышып, кызматташууну жөнгө салып, иштей турчу багыттар аныкталды. Иш башталды. Ассоциация мүчөлөрү жергиликтүү бийлик менен биргеликте алгач аймактагы таштандыдан арылып, жолдорду оңдоп, жарыктандыруу системасын калыбына келтирип, короону жашылдандырышты. Бүгүнкү күндө Фрунзе атындагы заводдун аймагында чоң өзгөрүүлөр болду. Карап отуруп, аябагандай чоң жумуш жасалганына ынанасың. Албетте, көп иш аздырынча аягына чыга элек. Дал ушул тапта заводдун ички жолдорун жасоого камылга жүрүп жатат. Тараптардын баары тегерек четин көрктөндүрүү үчүн колунан келгенин эч аянбастан жасоодо. Айланаң тазарып, жайнай түшкөндө ошол жер эле эмес, адамдардын маанайы да өзгөрөт эмеспи? Азыр бул жер иштегиң эле келип, ар бир күнүң үчүн сыймыктана турчу жерге айланганын айтышууда. Бул башталышы гана. Кең түрөө ишке киришкендер муну менен гана чектелбей турганын белгилешти. Алдыда көп максаттары бар. Аймакты абаттоо, жаңы жумуш орундарын түзүү, өнөр жай жана ыңгайлуулук үчүн заманбап чечимдерди табуу сыяктуу пландар түзүлгөн. Жаңы форматтагы Фрунзе заводу кайрадан эмгектин, биримдиктин жана жаратмандыктын символуна айланса деген тилек күч. Бул колдон келер иш. Анткени көп түкүрсө көл болоору дагы бир ирет тастыкталды. Буга чейинки 30 жыл убакыттан уттуруунун кесепети кандай болоорун унуттурбаган мезгил катары. Ал эми бүгүнкү күн аймактагы ишканалардын жаркын келечегине бет алган күн катары эсте калсын.